Саламатсыздар бардактуу теле көрүүчүлөр. Бүгүн биз Кеңарал айылынын Босогосунда турабыз. Дал ушул айылдагы бир элге жерге күйүмдүү инсандардын бири жөнүндө сөз кылабыз. Азыр ал сиздерге сыр бойдон болсун. Анда эмесе биз менен биргеликте боло бериңиздер. Мына биз болсо аталган дарекке келдик. Кеңарал айылында турабыз. Ким деп турган болсоңуздар, бүгүнкү чыгарылыштын каарманы Кеңарал айылынын тургуну Дулат мырзанын үйүндөбүз. Атактуу жакшы бир жупкаларды чыгарып, элге жерге өзүнүн пайдасын тийгизип турган чагы. Демек, ага болсо алда кызыктар сиздерди күтөт. Мына биз азыр Дулат байкенин үйүнө келип атабыз. Өзү да чыкпал. Ассаламу алейкум. Жакшы, ден соолугуңуз жакшы. Мына биз азыр аталган үйгө келдик. Буюрса, ушул каарман жөнүндө сөз кылабыз. Дулат мырза, жакшысы. Элдин улуу программасынын бул чыгарылышында сөз кыла турган каарманыбыз Талас областынын Бакай Ата районунун Кеңарал айылынын тургуну Дулат Асанов жөнүндө сөз болот. Дулат мырза азыркы күндө Талас чергесине жана жалпы кыргыз элин кыргыздын улуттук тамагы болгон жупканы тартуулап, элдин батасын алып турган убагы. Жупканы качандан баштап чыгарып, элге тартуулап баштаганын жөнүндө бизге айтып берди. Бул сунуш негизинен апасынын идеясы экенин кошумчалады. Бул жупканын жаралуу тарыхы мындай болду да. Илгери биз окууда жүргөндө, Бишкекте жүргөндө апам дайыма жупка жасап берет эле. Жупка салып, анан баштыкка салып алып туруп, ошону окуудан баягы студенттерден ашка ток жүрөсүң. Бул абдан берекелүү тамак болот, ток болот. Ошону жейт элек. Анан кийин кукси чыкты. Кукси чыкканда ойлодук да, эмнеге ошо кыргыздын бир тамагын чыгарбайбыз депчи. Анан кардашым экөөбүз ушу биргелешип ушул жупка чыгарып көрөлү дедик. Башында өтө кыйын болду. Эл түшүнбөйт. Эл билбейт бул ким алмак эле, ким жемек эле деп күлгөндөр да болду. Анан ар бир адамга, ар бир кишиге ошо базарларга, Дордой базарында, Баткен базар, Дыйкан базар, Ош базарларда ар бир кишиге ушуну көрсөтүп, ушундай тамак бар деп ар бир киши менен сүйлөшүп атып, кээ жалдырап атып, ушуну жеп көрсөңүздөрчү. Ошентип аткандан кийин ушу чыкты да. Составында курут бар, сүзмө, сары май, анан ачытылбай жасалган ушу кадимки жупка. Камыр ундан жасалат. Бул экологиялык жактан таза, эч кандай химиялык заттар, эч кандай жанагындай ГМО деп коебуз го, ушундай нерселер жок да, таза да. Бул негизинен бардык катмардагы адамдардын бардыгы эле жесе ылайык негизинен. Бирок азыр биздин өзүбүздүн оюбуз боюнча ошо кары картаңдар менен жаш балдарга көп алат да. Кичинекей балдарга дагы бул абдан туура келет. Кичинекей балдар дагы өтө жакшы көрөт жупканы. Анан кары картаңдарга ушул бардык жана айтып атпадымбы, курут менен деп. Курут менен жасалган себептен, сүзмө менен жасалган себептен бунун ичинде бардык адамга керектүү элементтердин бардыгы бар да. Кальций бар, башка заттар бар. Анан сиңимдүү адамдын бир күндүк тамакка болгон эмесин толтуруп коет да. Башында орозо учурунда гана элде ушундай аң сезимде ушундай орноп калган да, орозодо ток кылат, орозодо жейбиз, орозодо жеши. Азыр эми бара-бара ушу аракет кылып атабыз, ушу дайыма жей тургандай кылып атабыз. Ошо акырындап элдер кайсы убакыт болсо дагы жегенге акырын келе атат да. Бул эми мындай да, жупка бул кыргыздын илгертеден бери келе аткан. Биз кыргыз эми 6000 жыл жашады, 5000 жыл жашады деп атпайлыбы? Ошол 6000-5000 жыл мурда эле Манас атабызда, Манастын дастанында бул жупка жөнүндө өтө көп айтылат. Андан кийинки кечүүгө эле 1000 жыл мурун Чыңгыз хандын жоокерлеринин тамагы жупка, курут болгон экен да. Курутта бүт элементтер, бул сүт азыгы болгон себептен бүт бардык элементтер, адамга эң керектүү элементтердин бардыгы болгон себептен бул өтө пайдалуу болуп атат да. Мисалы, ачытылып жасалган тамактарда ошол эле нанды алсак, нанды өтө көп жейбиз. Нан адамды семиртет, адамдын ашказан органдагы
бул ашытылган нерселер ашказандын да ичинде кайра ачуу брожение процесс болот дагы адамды ныктыратат да. Көбүрөөк жеп алса адам тойгондон кийин ныктырап жалкоолук барат. А жупка ачытылбай жасалган себептен бул адамды сергек кылат да. Адамды семиртип жибербейт, арыктатып жибербейт. Адамды бир калыпта нормада кармаган себептен, сергек кармаган себептен өтө пайдалуу. Бул жупка жөнүндө айтсак өтө көп. Мынакей ошол ата бабаларыбыз кыргыз эли жоопкер эл болгон себептен жоопкерчиликте өтө көп ушул бузулбай турган тамак. Башында башталганда таластан баштаган жокпуз. Таластан баштаганбыз, бирок талас эли алган жок. Эч албай койду да. Таластыктарга, магазиндерге алып барсак, магазинчилер абдан күлүшөт. Бул жупканы элдин баары өзү эле жасап алат да, ушуну дагы ким алмак эле деп күлүп жүрүштү. Анан биз таластан болбойт экен деп муну Бишкекке чыгардык. Бишкектен чыгарып ушу Дордой базарда, Дыйкан базарда, Ош базарда, ушул ар бир адам менен Аламидин базарда кыдырып жүрдүк да. Кыдырып ушу ар бир кишиге көрсөтүп, анан ошол жерден бир аз элдер түшүнүп алып башташты. Андан кийин Бишкектен бул башталгандан кийин анан кайра келип, анан таласта алып баштады да. Бул талас биринчи алган жок. Талас алган жок. Азыр бүгүнкү күнү Өзбекстанга чыгып атат. Казакстанга чыгып атабыз. Кыргызстандан тышкары ошо Өзбекстан, Казакстанга чыгып атабыз. Ош тараптан алат, Бишкек. Бүгүнкү күнү жупканын 5-6 түрүн чыгарып атабыз. Сүт менен бар, сүзмө менен, курут менен, анан эт менен. Булардын баардыгынын эле даярдоо укмасы бирдей эле да. Ушу 80 градустагы илеби кайткан кайнак сууду куюп эле. Бул мисалы башка тез даярдала турган тамактар мисалы 3 мүнөт, 5 мүнөт, 10 мүнөт деп жазылып жүрбөйбү. Биздики артыкчылыгыбыз ушунда, адам күтпөйт да. Мен 3 мүнөткө чейин муну жаап коюп күтүп отурушум керек дебейт да. Сууду куюп эле кайра ичип берет да. Өтө тез. Бүгүнкү күнү заман элдердин бардыгын тез өнүгүп аткан заманда мисалы мурда 6 ай баскан жолду бүгүнкү күнү 6 саатта басып атат. Сотка деген башка бардык интернет булактарынын бардыгы заман тез-тезден кетип атат да. Адамдар күткүзү келбейт. Мына биздин бүгүнкү күнү өтө ушул замандын эң ылайыктуу, эң тез даярдала турган тамак. Сууду куюп эле иче берет да. Биздин рекламабызда ушул айтат. За секунду можно готовить деп айтабыз да, мисалы. 1 секундада сууду куйса, 1 секундада иче берет да кайра. Сүзмө менен, курут менен жасалган жупканын түрү мисалы бул оорукчандарга, сыркоолорго ылайыктуу да. Анткени ошол убакта аппетитти ачат. Аппетитти көтөрөт. Адамдын табитин көтөрүп, ошолордун жана айтып атпайлыбы, оорудагы ошол организмге бир керектүү заттардын жетишпегендиктен келип чыгат экен да. Мына ошол организмдеги бардык заттардын керектүү заттарды толуктап койгон себептен бул оорукчандарга дагы, сыркоолорго дагы өтө ылайыктуу тамак да. Ошол жупканын баягы биринчи баштап чыккандан бери 3 жылдан ашып калды. Ушул аралыкта көптөгөн кароолорго, көптөгөн жарманкелерге, сынактарга катыштык. Кудайга шүгүр эч бир жерден мындай тамак жакшы эмес экен деген сөз уккан жокпуз. Бардык жерде, барган жерлерибизде элдин кызыгуусун, элдин жакшы, даамдуу экен, жакшы экен деген гана сөздөрүн угуп келатабыз да. Казакстанга чейин бардык. Казак туугандар дагы анча жакшы билишпейт экен. Бул кыргыздар жакшы нерсе чыгарыптыр деп өтө бир боордош элибиз да баары бир. Ошо Кытайдын тамагын жегенче, башкалардын тамагын жегенче бул өзүбүздүн тамак экен деп өтө жакшы кабыл алып атат да. Мына бүгүнкү күнү Өзбекстанга чыгып атабыз. Өтө көп деңгээлде эмес, бирок Казакстан болсо дагы акырын чыгып атабыз да. Суу тийбесе бул сактоо мөөнөтү өтө узак. 1 жылдан ашык деле чыдайт да. Эгерде ошол жана хлопчата бумажный деп коебуз го, кездемеден жасалган эмеде сактала турган болсо, идиште. Же болбосо жыгачтан жасала турган идиште сактала турган болсо, бул сактоо мөөнөтү өтө узак да. Бирок бүгүнкү күнү биздин идиштерибиз полиэтилен деп атпайлыбы? Ошо полиэтиленде ичинде турган себептен бул ысык суукта ичинде турган тамак өзүнүн
касиетин баары бир жоготот экен да. Ошол себептен бүгүнкү күнү биз 6 ай деп атабыз. Майы, сүзмөсү жок, жана весовой чыгарганыбыз, эндеке чыгарганыбыз бул 6 айга чейин чыдайт. Ал эми майы менен сүзмөсү менен чыккандар 3 айга чейин да. 3 айга чейин сакталат. Андан кийин деле эгер жакшы жерде сактаса сактаныр болгону 3 айдан кийин биз ошону 3 ай коюп койдук мындай. Азыраак андан кийин жебей эле койсун. Даамдар кичине бузулуп калат, ошол себептен бул анча жакшы эмес экен, андай экен, мындай экен дебес үчүн 3 ай деп койдук да. Айылда 10 жылдан ашык имамчылык кылдым. Андан кийин имамчылык кылып жүргөндө эми даватчы туугандарыбыз, элдин баары бүгүнкү күнү диний агымга кетип баратпайбы? Анан динди түшүнгөн адамдардын баардыгы эле адал оокат жегиси келет да. Анткени эгерде жеп аткан тамагың адал болбосо, окуп аткан намазыңда, кармаган орозоңда кылган баардык жакшылыктарың кабыл болбой калат. Анан булардын баары адал тамак. Ошондо бир ой келген да. Идеянын башы дагы ошол жерден башталат да. Бул кандай азыр жеп аткан тез даярдалып турган тамактардын баардыгы интернетте жана башка булактарда сырттан келип аткан себептен күмөндүү болот да. Баардыгы күмөндүү деп ар кандай нерселерди көрсөтүп аткан себептен биз да издендик да. Биздин кыргыздын кайсы адал тамагын, кыргыздын жеп аткан тамагын ушул убакка чейин адал болгондо. Анан кандай кылып туруп муну элге элибизге жеткизсек, кандай адал тамак жесек деген изденүүдөн келип, ошол илгери баягы өзүбүз жеп жүргөн апам бышырчу эле, апам жасап берчү эле, окуп жүргөндө жечү элек. Ушуну эмнеге чыгарсак болбойт депчи. Анан ушуну чыгардык. Кудайга шүгүр. Эч кандай күмөндүү эч нерсе жок. Адал, өзүбүздөн чыккан, өзүбүздүн нукура кыргыздын илгертеден бери, байыртадан бери жеп келаткан тамагы да. Бүгүнкү күнү жупканы бардык Кыргызстандын бардык дүкөндөрүнөн тапса болот да. Кыргызстандын бардык булуң бурчуна бүгүнкү күнү жетти. Анын ичинен дагы Талас областында жупка жок магазин жок. Бүгүнкү күнү жупка ишканабызда 15 киши иштейт. Ошол жасагандан баштап тараткандарына чейин жалпы иштөөчүлөрүбүздүн саны 15 адамда.
жупка кыргыздын улуттук тамагы болгондуктан аны илгертеден эле элибиз жеп келгенин Дулат мырзанын апасы Нуска Асанова айтып берди. Азыркы күндө Нуска апа 85 жашта, ал эми анын абышкасы Абдыш ата 95 жашка чыгып бактылуу каарылыкты өткөрүп турган чагы. Ушундай жашка чыгыштын бирден бир себеби болуп дал ушул айтылып жаткан жупканы күн сайын бир маал жеген экенин кошумчалады. Бул жупка деген эң Кыргыздын жакшы тамагы айлана, нукура. Bunun koşması yok, asıgan sasıgan yok. Bunu nokastap kalgan adamlara da berse bu jakşı, en jakşı tamakta. Bunu öyle mayda salıp ısık sudan arlaştırıp, bunu ezilgençe kişinin ısık su koyup, mayda salıp süsme içem degenine asıkıl dese süsme koşup verip, süt içem degenine süt koşup verip, üçün jese bu ayvay şonu tamak. Adamga jagın bu. Biz bunu ilgetten gelatkandan men gelin bolup 16'mda gelin bolup geldim. Gelsem maga kaynenem үйrөттү. Bunu jupka degen jakşı tamak bolot aylana. Kari kişilerge jakşı bolot, dişke jumşak bolot. Uşu jupkany günde üspey bizge berip durdu. Anan үйröttü bunu anda bezge gele bunu anda üstüne kavat kılıp salı öyle. Anan teste dep koyup, teste orap koyup çayga salıp dımdap koyup anan. Kırgızsala, men gelin bolup kelgeme de, men 85'e çıkıp kalmazdı. 16'mda gelsem, anda beri daha köp jıl bolup kaldı. Oşo, bununda jıgaç tabak var bolsa ilgeri. Hazır jıgaç tabaklar jogol boldu, hazırkı wagtda. Oşo jıgaç tabakka salıp alıp ele, soğanı kılıp jupkany minte üzüp salıp, üstüne mayda salıp, onu munogu je süttü kalasa süttü, je süsmeni kalasa süsmeni, oşo kalaganlarını koyup turup sılap berem. Bari Osman'a 5 parmak segendeyle orta uska koyup alıp yeybiz. Kaynata kaynaneriz bari özele. Tanetke barırke sabunda ösösük geçelim. Öşönte ona jakşı tamak turbayı bitip jupka menen ölgen çay kişilerdi jupka menen veripmiştim. Anan keyin muna bizde hazır uç yaşka oşuların yaşına gelip kaldık patalarını ayabay berse. Aylan aynim gelger jorgo olsun ki gelger topko olsun dep. Ana oşuların batası deydi. Kuday şükür şunsa balabız var. Bu kişi 95'ke çıktım, ben 85'ke çıktım. Şurada yaşka gelip kaldık. Şu jupka jakşı bolup atır, yalda bizge jaş berip atır. Şu baldarın ısık sayın desip barını ayıldap jak жүрүп atabız. Bul jupka degen nukura Kırgыздın jakşı tamağı da. Oy bir günde bunu köp jese, bul ayabay su satat, güçtüydü antkeni. Bir günde oşo bir ele jolu jesen uşunu sorkaş kılasın. Bu su satat, bu jupka güçtüydü tamak. Bu tok bolot, urtağında asırbayt. Jana okugan balдар da bilip atır hazır. Bişkek'e geçen günü barıp geçerle geldik. O jakta balдар oy çoğun apatısını jupkanısını jep, okugan yerimizde oşonu jep, ursağız tok, bu jakşı tamak eken. Gecemin gel büyüğüne sürü alıp ketebizdi. Deyken jakısındağı jupka çıkarıp atır Bişkek'te. Öşöntüp balдар öşöntüp suyunuşup atır. Okugan balдар. Ал эми жупканын жакшы касиеттери жөнүндө кыргыз эл акыны Надырбек Алымбеков да өзүнүн оюн төмөндөгүчө айтты. Агастем дыйканчылык кемирээк болгон. Ушу эт менен ошол биягы Манас ата батыш жагы чыгышы Кытай Бейжиңге чейин ошол күл азык болгон. Миңдеген мисалы Манас атабыз ошо китепте 30-100 миң эл менен аскер менен бастырган. 30-100 миң деген бул азыркы 3 миллион эл болгон. Эми агасте жалпы кыргыздарга Кырымдан бери карай Кытайдын Сар деңизине чейин жерде ушу кыргыз тилдүү эл жашаган экен. Ошо Манас атабыз ошолордун мындай чоң бии баатыры болгон экен. Агасте ошондой болгон. Андан кийин мына кечеге эле мынан 7 кылым, 8 кылым өмүрүн өтүп кеткен Чыңгыз хандын армиясынын тамагы негизги тамагы. Булар Европага чейин басты, Кытайды көп басты. Чыңгыз хандын аскеринин тамагы негизинен курут болгон. Курут ошол күнүгө 3төн курут берген, бирөө баягы эртеменки тамак, түшкү тамак, кечки тамак. Анан баягы басып алган жерде шорпош элеңи башка, бирок канжыгасында жалаң курут байланып жүргөн. Курут менен бүткүлдөй эмени ошол Европага чейин басканда негизги тамагы эле курут болгон. Эми агасте тиягын этин билбейм, алардын аскери көп болгон да. Аябай көп болгон. Кыргыз кыпчактар кийин ошол
Чыңгыз Хан армиясы болуп турган 1 миллион аскери бар экен. Ошонун көбү кыргыз менен кыпчактар болгон, Курут менен болгон да. Анан кийин анан ошол мынагы дан айдаган жерде, ушундай жерлерде анан кийинки аскерлерге ошол мына ушул жупка азык болгонда ошол гүл асык анан жупка. Эми бу жарыктык мына биз ата бабабыз азыркы күнгө чейин эле ушул жупканы пайдаланат. Айрыкча орозонун убагында. Орозонун убагында жупкадан жакшы нерсе. Эртең менен баягы түндөгү окаты жылытпай эле ысык эле суу болсо болду, жупканы малып үстүнө баягы чүкөдөй майды салсаң, кубаты менен кечке жүрөсүң. Таза да болот. Бир жакка алып кетсең жеңил, абдан жакшы. Анан ушу менин дагы абдан сыйлаган окатым ушул. Орозонун убагында менин байбичем ошол жупка салдырат. Орозонун убагында келин кесек чакырып, орозо бүткөнчө ошол аябай шорпого салсаң да даамдуу, сууга салып туруп үстүнө май салсаң да даамдуу, май салбай эле диетчик болсоң өсүн ичсең да даамдуу. Анан кийин бузулбайт. Мисалы мөшкөнү салып койсоңор бузулуп калат. Нанды деле көп сактаба бузулуп калат. Анан бул бузулбайт. Мен жупканын көгөрүп кетти дегени мен уга элекмин мен. Мына ушундай касиеттүү тамак. Анан эми бул Кыргыздын тамагы негизинен. Анан окаттын биз ойлочубуз ушул мынагы чабаты, мөшкө кыргыздык эле экен деп көрсө улар чапаты дейт экен. Ошол 1 миллиарддан ашык эли бар. Индия жалаң чапаты жейт. Чабаты да, ошо кадимки эле биздин мөшкө чабаты жешет. Ошол чабаты негизги окаты Индиянын. Азыр барып калсаңар, чапаты коет колуңарга, баары ошол эмеден да. Анан эми чапатыдан кийинки эле абдан мындай мырзалар окаты, колунда барлардын окаты, көчмөн элдин окаты, айрыкча көчмөндөрдүн окаты ошол бул жупка деп эсептелет. Анан айрыкча ошол талас эли көбүрөөк муну сыйлашат, талас эли көбүрөөк муну пайдаланышат. Мен билгенден бул биздин ата бабадан келаткан, анан жеке менин биздин үй бүлө муну касиеттеп ороз убагында ушундай жей турган биздин окатыбыз. Эгер биз көчмөн болсок, албетте биз ушу көчмөн кылып эме кылган жасап алганыбыз болмок да. Сууга кошсо эле бул береке да. Сууга кошто эле болду береке. Ушул кичинекей эле сызык май же болбосо жанагыдай май томуруп дейт. Болбосо баягы эле сүзмө. Илгери сүзмөнүн бар эле майлуу болгон да. Анда машинелер эле жок. Анча деле. Анан ошону менен ушул окатты аябай пайдаланышкан, айрыкча меймандарына. Көчмөн элдики да. Бул барган жерде мына кемеге жасап, анан тезек терип келип, анан нан жаап, анан камыр ачытып жүрбөй эле мун даптаяр эле окат менен жашап келген. Ошо баягы көчүп барып, баягы жайганча балдардын курсагы да чыпылдап кетет. Биз эми колхоз сапкостун убагында жалаң көчүп жүрдүк. Анан ушундай муну окатты, анан сыйлуу да тамакта. Мисалы боорсок эми барчылыктын окаты. Анан боорсок менен жалаң тойгуза албайсыз. Анан ушун менен берсе камырдын ордуна элеген сүзмө май томуруп койсо камырдын ордуна кеткен окат. Касиети көп. Анан эң жакшысы ушул көгөрбөйт да, чирибейт да, анан жеңил, анан мындай таза окат да, мындайча айтканда. Мына мен өзүм билгеним ошол. Аябай ушул фирмага айтып кетерибиз, муну колдой бериш керек. Кыргыз элин кийинки жаштарыбызды, кийинки муундарыбызды үйрөтө турган, мындайча айтканда ата бабанын мындай бир сыйлай турган касиеттүү даамдарынын бири жупка болуп эсептелет.